Kırgız elinin tarixi, Kırgız elinin şaarı turat bu yerde. Ben şu 70 yıldan beri görüp oturup güyüp atam azыр. Emni için gelbeydi. Mamleket emni için köngül burbaydı. Tuğra emес tarixti başında Orustun izildeçiler, çıkıştağınışçılar tuğra emес көрсөтмөнүн негизинде биздин тарыхчыларга берген. Жертамдын кезектеги каарманы Кочкор районунун Кум Дөбөк айылынын тургуну Кайырбек Коңурбаев ал өзүнүн жеке демилгеси менен археологиялык казууларды жүргүзүп, 10-12 кылымдарга таандык делген шаардын калдыктарын тапкан. Ошондой эле ал өзү жашаган аймактын айдоо жерлеринин үстүнө чыгып калган байыркы буюмдарды да казып алган. Каарманыбыз тарыхый экспонаттарды жок болуп кетүүдөн сактап калуу үчүн үйүнө музей ачып койгон. Музейдин эшиги бардык каалоочулар үчүн ачык. Мына 9 жыл болду музейди жасаганыбызга. Музейдин ичиндеги артефактылар, экспонаттар негизинен бул Карабактын ичи ушу 40 чора Төрткүл деген жерибизден табылган окаттар бүт 85% ошол жерден. Анан сырттагы азыр барып көрөсүздөр, жанакы жер астындагы мавзолей деп атышат. Эми ошол мавзолейдин да бир 2-3 окат бар, калгандары ушу Карабактын ичинен. Биз археологиялык раскопка кылбай эле үстүңкү айдоодон трактирлер айдап кеткенден кийин анан сугарып атканда арыктын ичинен табылган нерселерди, анан элдин колундагы нерселерди алып келип чогултуп койдук. Анан кийинчерээк азыр металлоискатель дегендерди алып жүрүшөт. Ошолор келе калганда барып кыдырып дагы ошол үстүнөн табылган окаттарды алып мына бу жерге койдук. Эми бу жерде Кыргыз элине мүнөздүү Кыргыз элинин окаттары бар бу жерде. Кызыгы каарманыбыз кесиби боюнча айыл-чарба адиси, бирок тарыхты сүйгөн Коңурбаев бул өзү ачкан музейге 1,5 миңден ашык тарыхый экспонаттарды чогулткан. Азыр музейде байыркы идиш-аяктар, кумаралар, байыркы аспаптар, таштар, тыйындар, жебелер жана ат жабдыктар бар. Мына бул куралдар 748-жылкы Кытайлардын келип Суяб шаарын талкалагандагы дубал бускан куралдары. Мындай куралдар Акбешимден табылган билбейм мен. Болгон Акбешимден табылган окатты карап отурам, бирок ал жерде жок. Аны эми бул жерде карап отурсак мына мындай таш куралдар мен көрө элекмин. Биздин Кыргыздын музейлеринде да көрө элекмин. Мындай эме болуп отурат. Бул эмне? Бул казан? Бул эми ушул казан, карападан жасалган казан. Эми бул биз тапкан жерден экскаватор казып атканда балдар айткандан барып кастырып алсам, а дегенде толук эле алып чыкканбыз, сыртка коюп, күнгө коюп, анан курган кезде эле ажырап түшүп калды. Анан ошондон калган калдыгы. Анан бу жерде мына бул чырак, май куюп эметкен чырак. Ошол илгерки канчанчы жылдары белгисиз. Бул болсо эме чот деп коет, герки деп коет кыргыздар. Орусча келт. Бул таш куралдар эми таш кетмендер дейбизби, же тер иштеткен эмелерби, ошол баардык тешиликтери бирдей. Ошол формаларды ушул илгери жасалган таш доорунан берки келаткан окат бери болгондо биз эми болжол айтабыз 80 миң, 100 миң жыл десек да болот да. Коңурбаевдин айтымында бул экспонаттар жөн гана илгерки буюмдар эмес. Каарманыбыз 40 жыл бою өз алдынча изилдөө жүргүзүп, бул өрөөндө жер алдында изилдене элек байыркы шаар жатат деген тыянакка келген. Музейдеги буюмдарды дал ушул жер алдында жаткан байыркы шаардын калдыктары деп эсептейт. Эми бу жерде ошол менин гипотезам боюнча бу жерде ошо Суяб Ордокент Кашкар шаарынын калдыктары. Эми бу жер шаар ичиндеги, сепилдин ичиндеги
айдоонун астында бышкан кирпичтен салынган үйлөр бар. Мен ушул 36 гектар аянттын ичинен bir 15 жерде бышкан кирпичтен салган үйлөрдүн изин билемин. Бала кезимден ошондойлордун ичине кирип ойночубуз. Анан кийин 70-жылдарда бульдозер менен анын баарын түзөтүп, анан талкалап, анан тигил айдоо кылып, анан кайсы жерде үйлөр бар экен азыр билинбей калды. Бирок жанакыдай азыр техника жетишти, жаңы аппаратуралар менен астын билүүгө болот. Анан бул эмне үчүн Суяб шаары бышкан кирпичтен салынган деген нерсеге келгенде, кыргыз каганаты, орус окумуштуусу, тарыхчы, чыгыш изилдөөчү Бартольд киргизский великая державия, кыргыз каганаты чоң мамлекет болгон деген сөздү айтканда. Анан эми ошол мамлекет болгондон кийин мамлекеттин борбору кайда? Ошол борбору мына менин изилдөөм боюнча мына ушул жерде. Кайырбек Коңгурбаевдин өрөөндүн астында байыркы шаар жатат деген теориясын бул жер алдынан бышкан кыштан салынган байыркы курулуштун табылганы дагы далилдейт. Эми бул өзү кыргыз элинин тарыхы, менин оюмча бул өзү жердин астына 4 метр казып туруп курулуп чыккан нерсе экен. Анан кийинки мына азыркы тиги сырттагы турган таблица менен мунун ичинде чыккан эмелер боюнча жанакы Кара Кытай кидандардын эмеси болуп калды. Тигил кишилерин тордоп мумизировать этип койгон экен, анан кийин талкаланып жок болду ал сөөктөр. Анан негизи дайкында карап келгенде, менин оюмча бул өзү ханака. Ханака дегенде билесиздер, бул мындай да. Түркістанда Қожа Ахмет Ясеби 63 жашқа чыкканда мен Мұхаммед пайгамбардан ашык болмос, мен кеммин деп жер астына ханака куруп, жер астына кирип зикир чалып кеткен өзүнүн теге мүдүрлөрү менен. Анан так ошондо ханаканын курулушуна окшошот да бул. Себеп дегенде жанакыда жер астындагы монтип казып, анан сыртын эптеп, тиги жаман кирпич менен коюп, ичин аябай кооз жасап, анан полун кафелдеп коюшу бул күмбөзгө окшошпойт. Бул өзү ханакага окшошот. Анан кийинки бул мурун 960-жылдан кийинки тигил мусулманчылык өткөн кыргыздардын кийин Кара Кытайлар ээлеген кездеги өзүлөрүнүн колдонгон тиги пайдаланганы ошол Кара Кытайлар, кидандар, мунун ичине жана тордогон адамдарын койгон экен. Мен эмем боюнча да мен Бул байыркы курулушту Коңгурбаев көп жыл изилдеп чыккан. Ал тарыхый фактыларга таянып, бул курулуш караханиттер дооруна таандык деп эсептейт. Мындан улам ал айтып жаткан жер алдындагы шаар Баласагын, Суяб шаарлары болушу мүмкүн. Бирок учурдагы Кыргызстандын тарыхында аталган Баласагын, Суяб шаарлары Чүй өрөөнүндө болгон деп жазылган. Кара Кытайлар, кидандар где-то 100-150 жыл эле ушу тегеректе болгон. Ошол мезгилде мындай далар кура алмак эмес. Бул ошол кыргыздар мурун куруп неметилген нерсени ээлеп алып туруп, анан өзүлөрүнүн өйлүк коюу жөрөлгөсүн ушул жерде жасаган да. Бул объект ошол Баласагын шаарына тиешелүү экенин, Баласагын шаары ушул жерде болгонун далилдейби? Эми аны мен далилдеп атам. Анын башка окумуштуулар ага каршы чыгат. Анткени мен муну башты 45 жылдан бери изилдеп окуп отуруп, анан бул жердин шартын немесине карап, анан бул Баласагын жана Суяб жөнүндө жазган окумуштуулардын, тетиги Гумилевдун, Анвар Байтурдун, Берништамдын, Бартольдтун, Горячеваныкын, биздин өзүбүздүн окумуштуулар Караевдикин, Өмүрбековдукун, Чоротегиндикин бүт баардыгын салыштырып карап отуруп ушул эмеге келдим.
Учурда бул курулуш атайын тоосууга алынган. Коңурбаев бул байыркы курулушту изилдөө керек экенин айтып, далай мамлекеттик мекемелерге, тарыхчы, археологторго кайрылган, бирок алардан эч кандай жооп алган эмес. 2017-жылы гана Коңурбаевдин үнү чет элдик ТИКА уюмуна жетип, уюм бул тарыхый курулушту изилдөөгө жана аны сактап калуу үчүн каражат бөлүп берген. Анан 2015-жылы кайра касып киришти дагы черный копательдер. Аны бул жерде тиги стенаны бузуп киришти. Аны бузуп киргенден кийин дагы кайра президенттик аппаратка чейин чыгып, Каясмадо Касимовго чейин чыгып, болгон тарыхчылар кызмат этип атып дагы келип көрүшүп анан эме кылды. Анан ага чейин мен 2009-жылдан бери Кубаттап дейп Манас университетинде археолог менен байланышым бар эле. Анан ага 2011-жылы бу жерге чакырып эметкенде жанакы актисин түзүп, Айда Абдыканова болуп келишип көрүшүп, анан ошо менен актисин түзүп кетишкен. Анан ошондон баштап 2017-жылга чейин мен 6 жыл Кубаттап дейдин артынан барып аттым. Эмне кылабыз касабыбыздын. 2015-жылы Түркиянын ТИКА агентствосунун кишилерин алып келип, жерди көрсөтүп, тиякта эмелерди көрсөтүп, анан эме кылганбыз. Анан Түркиянын ошо ТИКА агентствосунун каржылоосу 2017-жылы июнда гана эме болуп, анан Кыргыз Түрк Манас университетинин студенттери касып башташты. Анан айылдагы балдарды дагы бу жерге коштук. Ошо күнүгө 30-тан ашык киши иштеп атты. 2018, 2017, 2018 2 жыл 3 айдан 6 ай касылды. Андан кийин 2019-жылы да 1 ай буягын касып, ошо менен бүтүп 2017-жылы касып аткан кезде мунун үстү жабылды. Ошондой эле карманыбыздын айтымында Кочкордун бул өрөөнүндө кыргыз каганаты жашаганын далилдей турчу дагы далай байыркы үйлөрдүн калдыктары, күмбөздөр бар. Бирок ал тарыхый мурастар бүгүнкү күнгө чейин изилденбей эле жатат. Себеби эч ким кызыктар эмес. Бу жерде эми кандай айтсам, Кыргызстан боюнча мындай бышкан кирпич менен салынган шаарлар жок. Ушул жерде эле. Ушул жерде эле, мына Кочкордо эле. Мен жана айтып аткан тетигил жакта бу жерде мен муну айтып атпайм, бир 10-15 үйдүн изин билем бу жерден. Анан эмтиги сырттагы жанакы Баласагын деп мен айтып аткан жердин бери талаасын кыдырып бир 30 үйдүн ордун билем. Анын баардыгын Далгата Ширатасынын баарын координаттарын баарын таап коюп, анан жөнөкөй эле эч кандай аппаратура тигил эмес жок. Геолазер, георадардын кереги жок эле. Мындай эле тиги буудайды, арпаны чачып койгондой эле кирпич жаткан жерди казса эле 20 сантиметрде бир күрөктө дубалдар турат. Биз 2021-жылы бир жерди казып көрдүк. Бир 60 сот жерден 15 стена чыкты. 20 сантиметрде. Азыр ошол жерде мына картошка айдап атышат, буудай айдап атат, арпа айдап атат. Анан чөп айдап атышат. Жылдан жылга талкалап, жылдан жылга бирден катмар стенанын кирпичи сынып талкаланып жок болуп атат. Анан какшап айтып атсам деле эч көңүл койбогон биздин академиянын Асанканов аш болуп эмне деген иш кылып атышат билбейм. Мурас фонд деген бар, Кыясмалда казым булк этпейт. Кыргыз тарых кому деген бар, булк этпейт. Кимисине барып эми жаман көрүнөм. Айтып отуруп эме кылдым. Академияга кирсем, академиядагылар мени тилдеп кой берди. Эмне ишиң бар сен? Мун дегенди специалисттер, муну деген тиги кесипкөйлөр эметет, сагышган көчөдө жүргөн киши. Неуч, выскочкалар, жарма патриот, фолк историктердин иши жок бара жака деп. Ага карабай карманыбыз өзү тапкан археологиялык жана архитектуралык эстеликтерди өз алдынча изилдөөнү бүгүнкү күнгө чейин улантып келет. Ал 75 жашта болсо дагы интернетти мыкты өздөштүрүп алган. Өзүнүн Facebook'тагы баракчасына изилдөөлөрүн чыгарып, тапкан тарыхый экспонаттары жөнүндө социалдык тармактардан бөлүшүп турат. Социалдык тармак жакшы жардам берди да мага. Мен
тиги Марк Шекербергке чоң рахмат айтам. Цукербергке. Анткени бул киши болбосо мен Фейсбукка чыга алмак эмесмин. Гезитти издеп, гезитке барып көргөнгө жалдырап ага асыр баягы Союз кезиндегидей гонорар алмак турсун, кайра акча төлөп, анан басмага чыкмакмын. Анын үчүн пенсионердин кайдан эмесин мен. Мына эмгегим ушул эме менен билинип атат. Социал тармактарда. Фейсбукка да жекеле тигил эме эмес, бардык группаларга өметем. Бу жерде тарых боюнча группаларга Садыр Жапаровдун, Акылбек Жапаровдун групп эмелерине бүт группаларга ыргытып атам дайыма. Элде ушу билсин, Кыргыз тарых деген эмеде максатта. Максат ошол кыргыз элин тарыхы билинсин деген нерсе ушу менин оюман кетпейт. Ошондой эле Кайырбек Коңурбаев жогоруда айтып берген жер алдында жаткан шаар тууралуу өзүнүн теориясын кагаз бетине түшүрүп китеп дагылып чыгарган. Окумуштуулардын айтымында Кыргызстандын аймагында тарыхый мааниге ээ жүздөгөн археологиялык жана архитектуралык эстеликтер жайгашкан. Али такталай элек белгисиз аймактар дагы бар. Бирок каражаттын тартыштыгынан алар кайсы доорго таандык экени изилденбей, музейлерге тапшырылбай эле жок болуп кеткен учурлар көп кездешет.